Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жалпыңыздарга Аллахтын тынчтыгы, берекеси жана ырайым болсун. Урматтуу мусулман боордошум, жараткан Аллах Тааламдын алдында сен тажиксиң, сен кыргызсың, сен өзбексиң же башка улуттансың деп барктап, кадырлап, айырмалап карабайт. Урматтуу мусулман боордошум, жаман улут болбойт, жаман адам болот. Ошол эле тажиктердин арасынан кыргыздар жаман дегендер чыкса, ошол эле кыргыздардын арасынан тажиктер жаман дегендер чыгат. Ошол эле өзбектер кыргыздар ичи тар десе, ошол эле кыргыздардын арасынан өзбектер ичи тар дегендер чыгат. Урматтуу мусулман боордошум. Урматтуу мусулман боордошум, Аллах Таалам өзүнүн Куранында «Иннамал муъминуна ихватун фааслиху байна ахавайкум». Чындыгында момундар бир тууган, араңарды жараштыргыла. Эки бир туугандын арасын элдештиргиле, жараштыргыла. Бепилдик менен чечкиле деп Аллах Таалам буйруп жатат. Урматтуу мусулман боордошум, эмне үчүн бир көйгөй чыга турган болсо, биз ал көйгөйдү чыгарган адам же көйгөйгө себепкер болгон адамды жемелеп, анын артынан чукулап, кайра бирибизди артка тартабыз. Эмне үчүн биз ошол көйгөйдү чече турган бир пландарыбызды айтпайбыз? Эмне үчүн ошол көйгөйдү бир туура бир нукка сала турган бир ойлорубузду, насааттарыбыз менен бөлүшпөйбүз? Качан болсо эле негативный, бири-бирибиздин артыбызды чукулаган, бири-бирибизди жамандыкка түрткөн, бири-бирибизди артка тарткан бир сөздөр менен ушактан ушак айтып жүрөбүз. Урматтуу мусулман боордошум, Аллах Таалам өзүнүн сөзүндө «Ва таавану алал бирри ват тaqwa, ва ла таавану алал исми вал удван, ваттакуллаха инналлаха шадидул айқаб». Жакшылыктын үстүндө, жакшы долбоорлордун, жакшылыктын үстүндө, таквалыктын үстүндө бириккиле, жамандыктын, душмандыктын үстүндө бирикпегиле. Аллахтан корккула, Аллахтын азабы өтө катуу деп айтып жатат. Урматтуу мусулман боордошум. Урматтуу мусулман боордошум, бул аят кыргызга эле түшкөн жок, бул аят же тажикке эле түшкөн жок, бул аят өзбекке түшкөн жок же башка бир мусулманга түшкөн жок. Бул аят арабына да, карасына да, сарысына дагы, көгүнө да, агына да, кандай гана түстөгү адам болбосун, кандай гана улуттагы адам болбосун, мен мусулманмын, Кудайды жалгыздаймын, мен Кудайды жүрөгүмөн тастыктаймын деген момундун үстүнө түшүрүлгөн. Урматтуу мусулман боордошум, ушул момунга буйрук катары түшүрүлгөн. Урматтуу мусулман боордошум, эмне үчүн биз бул тажик мусулман деп туруп бөлүп карашыбыз керек? Эмне үчүн биз бул өзбек мусулман деп бөлүп карашыбыз керек? Эмне үчүн бул кыргыз мусулман деп биз бөлүп карашыбыз керек? Мусулман мындай бөлүнбөйт. Урматтуу мусулман боордошум, мусулмандын башы бир болуш керек. Урматтуу мусулман боордошум, эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан бир мусулмандын бир денеси, бир мүчөсү ооруй турган болсо, башка бир мусулмандын дагы жаны ооруш керек. Ошонун тарткан азабын тартыш керек. Ошо тартып жаткан азапты башка мусулман да сезе билиш керек. Урматтуу мусулман боордошум, ушундай сезим барбы? Эмне үчүн биз бир идеялар менен, жакшы ойлор менен бөлүшүп, адамдардын бейпилдигине, үммөттүн жакшы бир нукка түшүүсүнө биз салымдарыбызды кошпойбуз? Урматтуу мусулман боордошум, качан биз оңолобуз? Биз оңолбойбуз эч качан. Бири-бирибизди артка тартып жаткан болсок, бири-бирибизди сөгүп жаткан болсок, бири-бирибиздин ийгилигибизди, бири-бирибиздин жетишкенибизди, бири-бирибиздин ушундай байлыгыбызды, бири-бирибиздин ыйманыбызды көрө албай, ушундай душмандыкка батып аткан болсок, урматтуу мусулман боордошум, эч качан ийгиликке жетпейбиз. Ийгилик качан болот? Урматтуу мусулман боордошум, ийгилик дайыма бейпилдиктин үстүндө болот, дайыма туура жолдо болот. Урматтуу мусулман боордошум, согушуу бул туура жол эмес. Кандай гана даанышман болбосун, согушууну токтотконго аракетин кылган. Кандай гана даанышман болбосун, согушууну токтотуп бир насааттарын айткан. Урматтуу мусулман боордошум, урматтуу мусулман боордошум, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ушундай бир күн келет силерге кыяматка жакын. Силер ортодо да таланган табак, таланган ок атсыңар болосуңар деген. Урматтуу мусулман боордошум, ошол күн биздин башыбызга келди. Сахабалар сурашат: Аллахтын элчиси, биз эмне аз болобузбу ошондой дейт? Жок дейт, силер ушунчалык көп болосуңар, деңиздин көбүгүндөй көп болосуңар дейт. Бирок силерди дүйнөнү сүйүү жана өлүмдөн коркуу азгырып коет дейт. Урматтуу мусулман боордошум, айтыңызчы, сизди эмне азгырып жатат? Биздин эмне ортобузга чыр чатакты салып жатат? Албетте мансап жанагы эле дүйнө, жанагы эле бийлик, жанагы эле байлык. Урматтуу мусулман боордошум, ошол күн биздин башыбызга келдиби? Бул күн жеңил күн эмес, бул күн кыямат жакындагандын аламаты. Урматтуу мусулман боордошум, дайыма ушундай бир жагдайлар чыр чатак чыга турган болсо, бейпилдик бир тилеген бир оюңуздар болобу? Бейпилдик бир жараткан бир оюңуздар болобу? Ошол менен бөлүшүш керек. Ошол менен элдердин маселесин чечиш керек. Урматтуу мусулман боордошум, чыр чатак менен, кан төгүү менен эмес. Урматтуу мусулман боордошум, урматтуу мусулман боордошум, Аллах Таалам жалпы мусулман үммөтүнө биримдик берген болсун. Алардын акылын, жүрөгүн бир кылган болсун. Урматтуу мусулман боордошум, келиңиздер бир жакшы бейпилдик насааттар менен бөлүшкөнгө аракет кылайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.